Турат Акимов УКМКны Ташиев алып бара албайт, купуя сырларды сактаганды билбейт. Турат мырза, Садыр Жапаров мен Камчыбек Ташиевдин достугу сууп баратабы? Экөөнүн көз караштары эки ача экенин Орхан Инандын маселесинде ачык байкалды. Жапаров иш жүзүндө агартуучуну колдосо, Ташиев жергендей сөз айткан. Эгерде булар уруша кетишсе, аягы кандай бүтөт? Бул эми мындай, жанагы Орхан Инандыны чыгарганда жогорудагы эки адам бирдей бүтүм чыгарган. Орхан үчүн урушкан жок, анткени тигинин кеткен экөө тең билген. Ташиев чыгып айтпадыбы? Ал Кыргызстан жаран эмес экен, Туркиясынан бошонбоптур, алып кетсе алып кеткендир да деген таризде сүйлөбөдүбү. Андан кийин айтты, акарат келгендердин баарын тилин жулам, баарыңар жооп бересиңер дегендей зекип койду. Демек, Ташиевдин бул жерде күнөөсү бар өңдү. Баарын билген, баарын тейлеп тескеп турган. Ошон үчүн Орхан Инанды боюнча экөөнүн ортосунда эч кандай чатак жок. Болгону президент Туркиядан тиешелүү деңгээлде сүйлөшүп келген эмес. Чын-чынына келгенде түрктөр бул жагдайды айтпаш керек болчу. Кыргыздар өздөрү бир жума мурун Садыр Нуркожоевичтин алдында жеткирип берген деп. Антейин десең, эгер алар унчукпай кала бергенде, анда Түркияны баары күнөөлөп, алар Кыргызстанга кол салып, эгемендигине шек келтирип тебелеп тепсеп жүрө берет дегенден коркуп, Эрдоган ачыгын айтып Садырдын аброюн жерге түшүрдү. Негизи Камчыбек Ташиев УКМКнын ишин кандай алып барып атат? УКМКны Камчыбек Ташиев алып бара албайт. Купуя сырларды сактаганды билбейт. Сыймык Жапыкеевге окшоп көрүнгөн жерде кетмен көтөрүп алып, удуруутуп, аксыны, кемпирабатты Баткенде жүрө берип эмне кылып салды. Ошол эле ОДБК мүчөлөр жактырбайт, кабылдабайт, бирөөсү тымызын келишим түзбөйт. Бирок Садыр камчыны жумуштан кетире албайт, себеби досу. Мен божомолумда келаткан күздөгү парламенттик шайлоодо спикерлик кызматты берет. Ошого чейин ата журт бардык шайлоолорду утушу керек. Эң күчтүү фракция болуп, Садыр парламентке спикер кылганга мажбур. Жок дегенде 5 жыл кол тийбестик мандаты болот. Камчы Баткенге, Орхан Инандыга жана башка көптөгөн маселелерге жооп бериши керек. Тажиктер менен кандай келишим меморандумга кол койгон парламент ушул кезге чейин көтөрүп чыгара элек. Менимче көп нерсени туура эмес ойнуп салгандай. Камчы бул кызматтан кетиши керек, бирок президент кичинекей баладай ыргыта албайт. Садыр ага өмүр бою карыз түрмөдөн чыгарды, президент кылды. Барып түштүктөн президент болом деген Камчынын пландары бузулуп баратат. Көздөгөн ошол болчу. Булак арба кейчи. Эл чындыкты билсин. Балам акылдуу болсо эмне кылайын? Айдар мен Максимдин ордун Таймураз ээлегенде. Кыргызстанда Айдар Акаев менен Максим Бакиев кайра пайда болду. Анын аты Таймураз Ташиев. Туңгуч президент Аскар Акаевдин жана Курманбек Бакиевдин уулдары Айдар Акаев менен Максим Бакиев аталары бийликте турган кезде болушунча тайраңдашкан. Аталары кандай укуктарга ээ болсо, уулдары андан ашыра укуктарды пайдаланып, бизнесмендерди тонуп шапартыйып, сулуу кыздарды каалагандай зордуктап жыргашкан. Башында жөн гана тонуп ишкерлерди кийин мамлекеттик башкарууга кийлигише башташкан. Экөөнүн кылык жоругу тууралуу узак сөз. Так ошолордо ГКНБнын төрагасы Камчыбек Ташиевдин Таймураз деген баласы жолун улап келе жатат. Октябрь революциясынан кийин Таймураз Ташиев ГКНБнын охранасын коштоосунда номер жок баасы 120-130 миң долларлык Range Rover унаалары менен жүргөнү айтылган. Көп өтпөй эле Жалал-Абаддагы бизнесмендерди тонуп акча талап кылып жаткан тууралуу сөз тарап, ишкерлер нааразы болушкан. Жергиликтүү кеңештердин шайлоосунда атасын Ата журт Кыргызстан деген партиясы менен Жалал-Абаддык шаардык кеңешинин депутаты болду. Шайлоо кампаниясына акчалай колдоо керек деп, Жалал-Абаддагы ишкерлерге салык салып, опузалап 2,3 миллион доллардан ашык акча топтоп алган. Муну Жалал-Абадда Акмат Бакиев убагында Жалал-Абадды башына кийип алды эле, бирок Ташиевдин баласындай беспредел кылган эмес деп эскерип жатышат. Ташиев кызматка келгени анын үй бүлөсүндө каржылык өзгөрүүлөр дароо байкалды. Маселен, өзү 150 миң еврого самолет жалдап алып, Германиядагы баасы 30 миң евро турган клиникаларга суткасына 1000 евро төлөп дарыланып калды. Аны өзү дагы тастыктап берди. 17 жаштагы уулу Жалал-Абаддагы жакыр үй бүлөгө 2 миллион 500 миң сомго үй сатып берди. Депутат уулу Таймураз Ташиев кече Аксыдагы жаратылыш кырсыгы катталган жерге барып пачкалап акча таратып жүрдү. Жардам бергени жакшы, бирок кыска убакытта миллиондорду сапырып чачып калганын булагы кайдан келип жатат? Элди тонуп, элге берип пиар кылган популист Ташиевдердин үй бүлөсүнө кандай баа берсе болот? Жазында Дубайдан баасы 2,5 миллион доллар вилла сатып алган журналисттер иликтөө кылып таап чыгышкан. Жакында эле Жалал-Абадка ГКНБ кызматкерлери үчүн көп кабаттуу 250 орундуу үйдүн курулушун баштады. Аны дагы белгисиз спонсорлор жардам берип жатат деп белгиледи. Эмнеге Ташиевдин Киреше булактары белгисиз? Шек жараткан булактар. Эмнеге ал Киреше булактарын жана спонсорлорун так айтпай жатат? Жашыруунун артында эмне болушу мүмкүн? Албетте арам акчалар жана мыйзамсыз кирешелер. Булак рейтинг. Эл чындыкты билсин.
Төрөбай Зулпкаров УКМКда СИЗОдо олтурганына 1,5 айдан ашты. Ушул арада Төрөбайды бир жолу ашып кетсе, 2 жолу гана суракка чакырышты. Сурагы дагы бир болбогон нерсе. Төрөбайдын үстүнөн көргөзмө берген киши ага 2012 жылы жогорку кеңештин коридорунан жолугуп, анын пикирин сураган имиш. Анан ага төрө өз пикирин айткан имиш. Ошентип койсо эле Төрөбай Зулпкаровду камап койсо болот имиш. Эң эле кызыгы, башында төрөнү жаңы камашканда мыйзамсыз баю беренеси менен камалды дешип фейктер аркылуу сөз таратышкан. Мыйзамсыз баю боюнча эч нерсе таппай, кийин кумтөр боюнча дешкен. Эми кумтөр боюнча да Төрөбайды күнөөлөй алышпаган соң, өзүңүздөр көрүп жатасыздар, бала чакасына асылып тынбай, жаш баланы сындырып, жерден алып көргө чаап жамандатып жатышат. Саясатта өзү эч нерсе таппай калганда, саясатчынын балдарына асылганын көп эле көрбөдүкпү? Кадимки чоң кылмышкер кармаганышып, аябай жамандашып, өздөрүн ТВ гез сайттарынан чыгарышып шубатышат эмеспи? Бул жолу деле ошол картина эми бул күндөрдө эле өтөт. Кудай көрүп турат го, баарысын айтарым төрөгө жана тууган уруктарына, шайлоочуларына, бала чакасына бекем болуңуздар. Эр жигиттин башына нелер келип, нелер кетпейт. Шайырбек Абдрахман. Эл чындыкты билсин. Курман айтта кайда жана канчада айт намазы окулат? Айт намазы Бишкектеги жана өлкөнүн бардык мечиттеринде окулат. Бул тууралуу Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынан билдиришти. Белгилей кетсек, Курман айт ушул жылдын 20-июлунда болот. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы айт намазына барганда санитардык талаптарды сактоого чакырат. Айт намазынын программасы: майрамдык намаз 20-июлда Борбор калаадагы жана республиканын бардык мечиттеринде саат 07:00 башталат. 07:00-07:20 жогорку муфтий Замир Ракыевдин сөзү, 07:20-07:30 куттуктоо, 07:30 айт намазы. Айт намазга катышуучуларга коюлган санитардык талаптар: масканын болушу, жай намаздын болушу, намаз окуучу килем. Мечитте 1,5 метр аралык, кол алышууга жана кучакташууга тыюу салынат. Үйдөн дарат алып келүү керек. Муфтият дини табы көтөрүлгөн диндарлардан үйдө олтурууну талап кылат. Ошондой эле быйыл айт намазга балдарды алып келбеңиз. Белгилей кетсек, дин кызматкерлери быйыл коронавируска байланыштуу аянтта айт намазын окуудан баш тартышты. Булак Кактус Медиа. Эл чындыкты билсин. Канышай Мамыркулова абамдын аялы кандай кызмат аркалап жатат? Камчыбек Ташиевдин баласы кандай кызматта? Кайрымдуулук кылып мал менен айыл аралап калышат. Аларда акча кайдан? Мындай пикирин журналист Канышай Мамыркулова жазып чыкты. Абамдын аялы кандай кызмат аркалап жатат? Камчыбек Ташиевдин баласы кандай кызматта? Кайрымдуулук кылып мал менен айыл аралап калышат. Акча кайдан дейм да. Башкалар деле ошентип эле дейт, өздөрүнөн артпай жатпайбы? Бизде президенттик кресло баш болуп бардык кызматтар үй бүлөлөр үчүнбү же башкаларда дели ошондойбу? Кимдир бирөө кызматка келсе эле үй бүлөсү, тууган уругу көзгө илине баштайт. Жогорку кеңешке депутат болгондордун балдары шаардык кеңештин депутаты болот же ушундай болушу керекпи? Карапайым адамдардын үй бүлөсү, бала бакырасы, тууган уругу тырмалап оокат кылып жүрө берет. Калың букара болуп жүрө бергенибиз маңдайга жазылган эле тагдырбы? Кудай сүйгөн адам падыша болот деп аттыңар эле өткөндө. Ошондо калың эл Кудайдан жөө качкандарбы же кандай? Бөксө мээ адамга деле суроолор келе берет экен да. Мээлүүлөрдөн сурайын эле дегем. Тилдеп кетпей эле кругозорумду өстүрүп койгула макулбу деп жазган Мамыркулова. Булак Назар Ньюс. Эл чындыкты билсин. Өзгөчө кырдаалдар министри тарабынан арзан ун сатылууда. Чамдаңыз. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги унду арзан баада сатууда. Министрлик мамлекеттик материалдык резервдер фондусу бааларды турукташтыруу жана рынокту толтуруу үчүн жогорку сорттогу 1 килограмм унду 27 сом, биринчи сорту 25 сомдон сатарын маалымдайт. Телефон номерлер: Кара Балтада Дан мамлекеттик ишканасы, телефон 032 33 368 97. Балыкчыда Алтын Дан ачык акционердик коому, телефон 039 44 5 10 12. Кара сууда Карасуу Дан азык ачык акционердик коому, телефону 0550 90 33 00. Жалал-Абадта Азырат Айып ачык акционердик коому, телефон 037 22 7 24 02. Мамлекеттик резерв фондунун Бишкек борбордук базасы, телефондор 0312 35 72 86 0550 23 60 27. Булак медиа центр. Эл чындыкты билсин. Москвадагы массалык мушташтан улам мигранттарды текшерүү күчөдү. Кыргызстан жана тажикстандыктардын Москвадагы массалык мушташынан соң Борбор Азиядан келген иммигранттарды кармоого алып келди. Бул тууралуу Вест KG сайтына Тилек Талайбеков аттуу мурдагы эмгек мигранты билдирген. Анын айтымында учурда көптөгөн кыргызстандыктар кармалып, документтери текшерилүүдө. Көпчүлүк кыргызстандыктар жашаган жерлерди кармалышат. Документтер бардык жерде текшерилет. Метронун жанында, дүкөндөрдө, сейил бактарда баарын камап текшерип жатышат. Алар паспорт
Атамбаевдин эртеден кечке кармап турушат. Манжа издери алынат, алар орой мамиле кылышат. Биздин жигиттер арызданып жатышат, бирок андан эч кандай пайда жок. Мен өзүм полиция бөлүмдөрүндө болдум, аларга адам сыяктуу мамиле кылышпайт дейт ал. Талайбеков ошондой эле полиция кызматкерлери тарабынан рейдтер буга чейин жүргүзүлүп тургандыгын, бирок мигранттар арасындагы акыркы мушташтан кийин окуялар тез болуп тургандыгын айтты. Биз ар кандай социалдык медиа топторунда билдирүүлөрдү жана видеолорду бөлүшөбүз. Жигиттер бири-бирине рейдтин азыр кайсы жерде болуп жаткандыгы жөнүндө эскертип жатышат. Кармалып калбаганы жакшы, милиция бардыгын, эркектерди дагы, аялдарды дагы текшерет деп жыйынтыктады Тилек Талайбеков. Ошол эле учурда интернетте пайда болгон видеодо укук коргоо органдарынын кызматкерлери Москвадагы массалык мушташтан улам күчөтүлгөн рейдтер кеминде 1 жылга созулат деп айткан. Булак медиа центр. Эл чындыкты билсин. Абактагы Алмазбек Атамбаев менен Темирлан Султанбековдун ийгилиги дагы уланабы. Бишкек шаардык кеңешине социал-демократтар 5 мандат менен ийгиликке жетишти. Сап башында Кадырбек Атамбаев турат. Бул эмнени билдирет? Адилеттүүлүк үчүн баса белгилейли. Түрмөдөгү Алмазбек Атамбаевдин Кадыр Баркы жана партия лидери Темирлан Султанбековдун уюштуруучулук жөндөмү аркылуу жетишкендик болду. Социал-демократтар ыргагын дагы күчөтүп, катарын кеңейтүү менен аракеттерин жанданта беришсе, оппозициялык аянтты алууга киришсе, күздөгү аламанда да парламентке келип калышы толук мүмкүн. Бийлик көп каталарды кетирип атканда Абактагы Атамбаевдин рейтинги өсүп баратканы талашсыз. Биресе эл дагы Темирлан Султанбековдой чынчыл, прогрессивдүү жаштарга суусап турат. Эң башкысы саясаттын күрөө тамырын талуу жерден кармаганга төбөлдөргө каршылык көрсөтүүнүн конструктивдүү туура багытын алыш керек. Жеңиштер да калды да. Булак Арбакейчи. Эл чындыкты билсин. Президент Садыр Жапаров жарлыкка кол койду. Ага ылайык Бекбосын Бөрбашев президенттин кеңешчиси болуп дайындалды. Бул тууралуу президенттик администрациясынын басма сөз кызматы билдирди. Эске сала кетсек, Бөрбашев октябрь окуясынан кийин түзүлгөн конституциялык кеңешмени жетектеген. Булак медиа центр.